Assalamu alaikum, harбаңыздар, саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек кала. Бүгүн эрте менен биз мына көп күндөн бери мына биздин райондо, Ленин районунда мына жакшы бир мындай иштер жүрүп атканына көзүм түштү. Ушул качан болот экен, ушуга качан асфальт түшөт экен деп ойлоп жүрдүк эле. Кудай буйруп мына 2026 август айларында дал өмүрү мына жерлер асфальт көргөн эмес да, урматтуу туугандар. Ушул жердин жашоочулары, жашоочулары болушу мүмкүн. Менимче Байке bir минут мүмкүн бе? Сиз ушул жерде ким? Алейкум. Жол салып атабыз. Жол? Сиз ушул жерде кызматкерсиз, а? Качан бул аяктайт жүз боюнча? Assalomu alaykum. Баарыңыздарга. Биз видеого түшкөнгө даяр эмес элек. Түшпөй эле койсок болобу? Бул эми неге эми элден жашырабыз дедим да, просто мына качан 100% аяктайт жол, Кудай буйруса. Как раз басып баратам аны. Басып барат. Кудай буйруса мына өзүңүз көрүп аткандай уже битум чачуу иштери жүрүп мына укладчигибиз келе атат. Бүгүн Кудай буйруса биринчи слой асфальт базалап. Бул көчө Ленин районунда Осмонова көчөсү, Лушкина тараптан Гагаринага чейин азыр иштөө жүрүп жатат. Кудай буйруса могу ортодо Тойгонбаева деген көчө бар, ошол жерге чейин бир слой асфальт базаганга бүгүн даярданып турабыз. Бул эми бул эле дагы сиздер асфальт баса турган көчөлөрдү атай аласызбы? Именно мына биздин райондо айткым келген. Биздин райондо айтып келсек, биздин райондо азыркы күндө эки көчөдө иш жүргүзүп баратабыз. Ушул эле Лучкина көчө менен дагы бир 800 метр аралыкта Үркөр деген көчөсү бар. Ошол Үркөр көчөсүн жасап атабыз. Ал жакта дагы асфальт салуу иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө тротуардын асфальтын басып бүттүк. Мына өзүңүз көргөндөй бул жерде дагы тротуарды кечээ бастык. Бүгүн уже жолдун басып атабыз да. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эч качан эме бул. Жөн эле биз мындай болуп аткан ишти көрсөтүшүбүз керек да. Биздин элибиз дагы бар жогу. Биз бу жерде бекитип турган эчтекебиз жок. Ката турган деле мындай кажет жок деп коелу. Сиз Ленин районунда ошондо кайсыл адистиз? Ленин району биз деген жеке компания. Жеке компания. Жеке компаниябыз, биз тендер аркылуу алган көчөдө өзүбүз ушу кызмат этип жүрөбүз. Бүт сиздерге коюлган талаптарды 100% сапаттуу иш аткаратасыңар керек. 100%. Бизде биякта жеке компания болгонубуз менен бул деген өзүң билгендей кыла бересиң дегенди билдирбейт. Бул жерде өзүбүздүн мамлекет тарабынан технадзорлор бар, текшерүүчүлөр бар. Ошолорду бүт текшерип этап менен. Кече келсеңиз болмок экен, как раз кече ушу грунтту биз идеалдап коебуз. Лабораториядан келип текшерип, плотностьтардын баарын текшерип, анан бизге макулдук берип, анан бүгүн асфальт бергенге уруксат алып, анан жасайбыз да. Так, компания кайсыл компания бул? Кыргыздын компаниясы. Өзүбүздүн жигиттер, өзүбүздүн компания. Ошого сон болуп да мына жерде. Кудай буйруса. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сизге ийгилик. Рахмат чоң. Мына урматтуу туугандар, өмүрү асфальт көрбөгөн биздин көчөбүз. Тротуарлар дагы мына 100% мына жолу менимче ачылышы болсо керек. Мэрибиз өз дагы келип, мындай майда чүйдүлөргө мурда кичине асфальт басылса деле мээлер келип алчу. Мына азыр эми Кудайга шүгүр. Бул эми мен жашаган район. Кудайга шүгүр, анан башка деле иштерди мисалы көрүп атсаңыздар керек. Мен муну айтып деп койчу, бул менин парзым. Вопрос можно же? Папа, мына жол боюнча оюңуз кандай? Көптү. Аябай сонун. Кудай кут кылсын, аябай сонун. Биз деле ушундай жол менен басабыз деп ойлободук эле. Кудай кут кылсын. Адышабаны до сих пор жаза элек экен. Арана биздики жазалып калды. Рахмат. Көп жылдан бери жашайсыз бул райондо? 7 жыл болду мен бул райондо жашаганыма, 7 жыл болду. Мурда асфальт бар беле, жок беле? Жок болчу. Асфальт жок болчу. Асфальт жок эле, өңүл-дөңүл эле жол болчу. Рахмат чоң, терең ыраазычылык билдиребиз. Мына элдердин ою ушундай. Рахмат чоң эже. Макул. Сиздерге ийгилик. Ак жол ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң эже. Урматтуу туугандар, мен жолчуларга тоскоол болбой эле кое берейин, урматтуу туугандар. 2023-жылы элдик сурам жолу кылганмын. Эми 2026-жылы элдик сурам жолу элдерден, Бишкектен, эми Бишкектен жакшы. Эгерде кандайдыр бир сунуштар түшкөн болсо, биз регион аралаган деле даярбыз.
саламатта калыңыздар. Албетте Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Комментарий, ой пикир менен бөлүшүп коюңуз. Доллар акча менен мындай эки жолду салып койсок болот эле. Бирок зыңк этип туруп, чала ула эмес да.